Саламатсыздарбы? Бүгін ай күн аталыштары темасын улантабыз. Күн аталыштары менен бирге эле жылдар да өзүнчө сөздөр менен белгиленет. Булар: Мурдагы жыл, былтыр, быйыл, бул жыл, эмдиги жыл. Бул сөздөр колдонулган сүйлөмдөргө көңүл буруңуздар. Байкем быйыл жумушка кирди. Мурдагы жылы кайтып келдим. Былтыр кыш суук болгон. Бул жылы иш-чара көп. Эмдиги жылга чоң пландар бар. Айкын өткөн чак. Кыймыл-аракеттин айкын, так, ачык түрдө болуп өткөнүн айкын өткөн чак билдирет. Айкын өткөн чактын оң формасы D мүчөсүнүн жардамы менен жасалат. Уңгу үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса: жазды, келди, окуду, күлдү. Уңгу каткалаң үнсүз менен аяктаса: бакты, кетти, утту, өстү. Айкын өткөн чактын терс формасы ган жок мүчөсүн аркылуу жасалат. Уңгу үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса: жазган жок, келген жок, ойлогон жок, күлгөн жок. Уңгу каткалаң үнсүз менен аяктаса: айткан жок, кеткен жок, токтоткон жок, күткөн жок. Оң формасы: алды, терс формасы: алган жок, эскертти, эскерткен жок, чыкты, чыккан жок, сурады, сураган жок, которду, которгон жок. Туура жазалы. Былтыр эмес, былтыр. Күндүзү эмес, күндүз. Аскат быйыл виза алды. Ал былтыр болгон окуяны эстеди. 6-чы күнү ишембилик өткөрдүңөрбү? Алар бүгүн жардам сурашты. Айдоочу жол эрежесин бузган жок. Жекшемби күнү театрга бардык. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.